Рахмат Аманкул Матурекс. Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен өзүмдүн сунуштарым биринчи окуудан кийин бергем. Мен бул мыйзам боюнча бирок ушул жерден дагы тактап коюш жагдайлар болуп атат да. Могу өзүңүздүн баяндамаңызда Мурат Курманбеков сиз айтып кеттиңиздер. Органикалык өндүрүштөр жөнүндө баардык жана болуп атат. Баарыбызга маалым болгондой дүйнө жүзү органикалык өндүрүшкө келип атат да. Анан кийин органикалык жер семирткичтерди колдонуп атат. Сиздер ушул багытта кандай жумуштар жасап атасыздар? Урматтуу Алишер Ташбаевич, негизи бүгүнкү күндө мен просто бүгүнкү күндө органикалык жер семирткичтерди өндүрүүчүлөр Кыргызстан боюнча 176 ишкер бар. Булар өндүрүүчү ушул жумуш менен алектенет. Биокомпост боюнча чыгарып атканда бүгүнкү күндө 184 Чүй облусунда бир ишкер, Ысык-Көлдө 2, Таласта 8, Жалал абадта 10, Ошто 8, Баткенде 2, Нарында 2. Бүт баарын айтып кетейин дейм, органик, зоогумус бүт баарын канча Жок, кандай жумуштар болуп атат? Ошол общий региондор боюнча, райондор боюнча бөлүп айтсаңыз, канча кайсыл жерде бар, кайсыл жерде жок? Жок жерлерде эмне кылайын деп атасыздар? Негизи Кыргызстан боюнча 134 органикалык пилоттук чарба бар. Ошолордун жер аянты бүгүнкү күндө 34.685 гектар. Андан тышкары бул именно чарбалар, фермерлер. 13 органикалык аймактар да бар да. Именно аймактар. Бул атап кеткенде Чүй облусунда 28 пилоттук чарба жер аянты бар. Ош облусунда 19 пилоттук чарба катталган. Жалал абадта 25 пилоттук чарба. Баткен облусунда 7 органикалык пилоттук чарба. Талас облусунда 12 органик пилоттук чарба. Ысык-Көлдө 18, Нарында 25. Аймактар боюнча айтып кетсем, именно чарбалар эмес, аймактар боюнча. Кыргызстанда 13 органик аймак түзүлгөн. Бул Баткен облусунда бир аймак, Зардалы айыл өкмөт боюнча. Ош облусунда 3 органик аймак бар. Алай райондо Жошолу айыл аймагы, Алай райондо Бүлөлү айыл аймагы, Чоңалай айыл аймагы. Жалал абад боюнча 2 органик аймак түзүлгөн. Бул Базар Коргон районунда Кызыл Үңкүр айыл аймагы, Нокен районунда Бүргөндү айыл аймагы, Ысык-Көлдө бир органикалык аймак, бул Түп району Чоктал айыл аймагы. Талас облусунда бир аймак, Кара-Бурай районунда Кызыл Адыр айылы. Нарын облусунда 3 органикалык аймак, бул Эмгек Тала Нарын районунда, Атбашы район полностью эле район боюнча органикалык аймак деп эсептелип атат, 32.000 гектар. Жумгал район Байзак айыл өкмөтү бар Нарында. И Чүй облусунда бул Москва районунда Ак Суу айылмагында бүгүнкү күндө 50 гектардан башташты. Чүй районунда Кошкор айыл аймагында Кошкоргон айылы 100 гектар. Рахмат. Могу сиздерде жыл башында өкмөт өзүнүн планын алып келгенде, ошол жерде турганда, өкмөт карбамид чыгара турган завод салабыз деп. Азырга чейин аткарылат. Эмне үчүн? Негизи Алишер Ташбаевич, жер айыл чарба министрлиги тарабынан аныкталган. Бул Нокен району ушул Ташкөмөрдүн тегерегинде. Бирок сунушталганда бизге инвесторлор Россиядан болчу. Ушул жумуш ушул жылдын башында башталмак. Анан азыркы болуп аткан событияларга карата токтоп калган. Бирок ушул жакын арада бир ай болду. Нокат районунда органикалык жер семирткич заводу трансформациясы бүтүп 12 гектар жери аныкталып трансформациясы бүтүп Кытай Республикасы менен меморандум 19-жылы коюлган. Бул жумуш бүгүнкү күндө жүрүп атат. Бул органикалык минерал жер семирткичтер боюнча. Эми бул өкмөт тарабынан каржыланып атабы же жеке ишкерлер тарабынан? Бул Нокат районунда болуп аткан жумуш 19-жылы 260 миллион долларга договор коюлуптур. Инвестиционный ошондо президент Кытайской Республикасы. Суммасын айтып койсоңуз канча? 260 миллион доллар.
4 багытта болот. Биринчи органикалык жер семирткич заводу, экинчи сборка сельхозтехники, үчүнчү фито-ветеринарный лаборатория, и төртүнчү бул финансалык бир банк сыяктуу бир орган түзүлөт. Ошол логистический центр дейбизби, ушул центрди каржылаганга. Эмне үчүн дегенде былтыр мына 26 миллиард акча бөлүндү да Айыл чарба министрлигинечи. Ошонун ичинен 10 кластер деп жана кластерга дагы бөлүнүп 10 миллиардка жакын акча кластерлерге бөлүндү да. Ошонун ичинен ушул жанагы бир сиздер программаңыздар кичине өзгөртүп, ошол жанагы чыгарсаңыздар болот эле да. Органикалык жер семирткичтерди чыгарган, кайра эле ошол Өзбекстандан алып келген селитр эмне болду, баарын жакшы билебиз. Мамлекетке 180 миллиондон ашык зыян келди азыркы күндө. Баш аягы менен, курсовой разницасы менен, өзүнүн баасы менен азыр мына 30 сомдон сатып атасыздар. Ошонун ордуна мисалы ушулга окшогон ишкерлерди акчасы деле көп эмес экен. Мамлекет жанагы государственное частное партнерство деген каналдар бар. Ошо менен жанагы азыр мыйзам жол берет. 30ка 70 же болбосо 60ка 40 кылып туруп бир завод ачсаңыздар, ошонун бир учредители сиздерди Айыл чарба министрлиги болуп калат беле деген ойдо да. Ушунда караштырып чыксаңыздар.